Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул Ош облусундагы мамлекеттик ишканалардын иштеп атышын, элге кызмат көрсөтүүдөгү ошол ишканалардагы абалды текшерүү боюнча Кыргыз Республикасы президентинин демилгеси менен Кыргыз президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновдун тапшырмасы менен иш-чаралар дагы эле бүгүнкү күнгө чейин улантып атат, мындан ары дагы улантылат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 18 ноябрда үстүбүздөгү жылдын Араван районундагы Төөмойын айыл өкмөтү бул эң алыскы ошол райондун айыл өкмөтү болуп эсептелет. Ошол алыс аймактарга эч ким барбайт, жетекчилер келбейт, көп нерсе текшерүүсүз көңүл борбор эме көңүлдүн сыртында калып кетип атат деген кайрылуулар болгон. Элден ошондой нааразычылыктар болуп, анан биз атайын тапшырма менен ошол Төөмойын айыл өкмөтүнө барып, ошол жердеги бала бакчаны, орто мектепти, анан кесипчилик техникалык окуу жайы лицейди текшерүүгө алганбыз. Кесипчилик техникалык лицейден ушу окуу жайынан бир топ кемчиликтер аныкталган. Бул ошол эле балдардын билим берүүдөгү сапатынын жоктугу, имараттын талапка жооп бербегендиги, бирок Союздун убагында курулган баягы сөөгү бекем имарат, бирок ошонун кароосуз калгандыгы, окуу бөлмөлөрүнүн муздактыгы, жатаканалардын муздактыгы, ошол эле алынып келген көмүрү боюнча, тамак ашты даярдоо боюнча бир топ кемчиликтерди аныктаганбыз. Ошонун натыйжасында мына бүгүн Кыргыз Республикасынын билим берүү министринин буйругу чыкты. Ошол окуу жайдын жетекчиси, директору жумушунан бошотулду. Андан тышкары 7 адам окуу жайдын директорунун орун басары, мастерлер, ошол билим берүү тармагына, чарба тармагына жооп берген кызматкерлерден 7 кызматтан алынды. Мындан тышкары ошол орто мектептин, Кадыров атындагы орто мектеп, ошол орто мектептин директоруна сөгүш жарыяланды. Билесиздер, ал жерде ошол азык түлүктү кабыл алуу, тендерден келген азык түлүктөрдү кабыл алуу, көмүр маселеси, кабинеттердин жасалгасы, окууканалардын жасалгасы боюнча да бир топ маселелер айтылган. Ал боюнча дагы чара көрүлүп, райондук мамлекеттик администрация башчысы тарабынан ал кишиге билим берүү бөлүмүнө тапшырма берилип, билим берүү бөлүмү башчысынын буйругу менен ал кишиге сөгүш жарыяланды. Акыркы эскертүү алды. Мындан ары ошол кемчиликтерди оңдоо боюнча тапшырмаларын алды. Анан ошол текшерүүнүн жүрүшүндө өзүңүздөргө маалым болгондой, кесиптик техникалык лицейдин 10 гектар жери болгон. 10 гектар жери каякта экенин билбей коюшкан директору дагы. Себеби ошо 10 гектар жери бар окуу жай же болбосо ишкана, алардын өздөрүнүн айыл чарба техникалары бар. Толук түрдө өздөрү өздөштүрүп иштетип, өздөрүн азык түлүк менен камсыз кылып коюуга мүмкүнчүлүгү болгон. Бирок ошого карабай алар 10 гектар жердин бүт бардыгын арендага берип келишкен. Өздөрү иштетпей, арендага берип келишкен. Ал арендага берген аз келгенси, ал арендадан бир тыйын дагы окуу жайдын бюджетине түшкөн эмес, эсебине түшкөн эмес. Бир тоголок картошка азык түлүк катары ошол окуу жайга берилген эмес. Булар ошол элге эле жеке менчик жарандарга арендага берип, ал арендадан түшкөн акчалары кайда кеткени белгисиз. Эч кандай кириштелген эмес окуу жайдын бухгалтериясына дагы. Мына ошол боюнча азыр укук коргоо органдарына тапшырма берилди. Араван райондук ички иштер бөлүмү ошол 10 гектар жер боюнча атайын иш козгоп, барып текшерип, бул кайсы жылдан бери окуу жайдын эсебинде жүргөн, канча жылдан бери булар баягы жеке менчик жактарга арендага берип коюп, акчасын каяка кетирип атышкан, бүт бардыгы боюнча териштирүү иши жүргүзүлөт.